Саламатсызбы, Чинович. Мына сизди Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого катышууга карата укугуңузду чектеп каттабай койду да. Ушуга карата сиз унчук муң каткан жоксуз. Сотко кайрылдыңызбы? Кандай пикирдесиз? Албетте, бул эми аша чапкандык, абийирсиздик, адилетсиздик Борбордук шайлоо комиссиясынын кайра каттабай койгону боюнча мен ошол күнү эле сотко арыз жазып кайрылгам. Кудай кааласа эртең Бишкек шаардык сотунда бул маселе каралат. Учурдан пайдаланып мен урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке сиздер аркылуу кайрылып кетүүнү туура көрүп турат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, айыпталуучунун акыркы сөзү болот. Айыпталуучунун акыркы сөзү ачуу болот, акыйкат болорун сиз абдан жакшы түшүнөсүз деп ойлойм. Борбордук шайлоо комиссиясы 20 январда мени кайра каттоодон баш тартты, же болбосо кайрадан какпашка чапты. Дегеним, алар эч негизсиз мыйзамды тебелеп тепсеп туруп, мени кайра шайлоого каттабай койду. Мен кайталап кетейин кайра шайлоого. Дегеним, азыркы 27 февралда өтө турган шайлоо бул кечеги парламенттик шайлоонун үзүндүсү же уландысы десек, бул мыйзамга туура келет. Анткени ошол эки округтан өтпөй калган мен кечеги парламенттик шайлоого толук кандуу талапкер болуп катыштым. Ал эми ушул шайлоонун үзүндүсүнө катыша албай жаткандын өзү нонсенс. Бул жерден БШК өтө эле өз ыйгар муктарын аша чабып кетти деп ойлойм. Эми мен сизге аргумент деп айтып берейин. Эмне үчүн кайра каттабай коюшту, эмне үчүн кайра катташы керек эле деп. Анткени баш мыйзамдын кепилдиги сиз өзүңүзсүз да. Бул иш боюнча, диплом чыры боюнча 4 жылдан бери мага айып тагышкан жок, айып дагы табышкан жок. Ушул өңүттөн мен жакын арада башкы прокуратурага өтүнүч келтиргем. Бул ишти кыскартуу боюнча кыймыл аракетинде кылмыштын составы жок экендигин негиздеп, тегиздеп жазып, башкы прокурор Курманкул Токторалиевич Зулушевке кайрылгам. Өз убагында башкы прокуратура менин өтүнүчүмдү же болбосо жолдомомду УКМКга жөнөткөн экен. Улуттук коопсуздук кызматы 19-нда мени суракка чакырган. Суракка чакырганда ошол башкы прокуратурага жазган өтүнүчүмдү Бишкек шаардык сотунун күчүнө кирген чечимин бардыгын окуп көрүп, мени кайра шайлоого катышууга эч кандай тоскоолдук жок экенин барып көрүңүз деп Атургай ийгилик каалап узатышты. 19 bir gün өткөндөн кийин Борбордук шайлоо комиссиясы билим берүү министрлигинин катынын негизинде мени кайра каттоодон баш тартты. Алар күчүндө турган Бишкек шаардык сотунун чечимин дагы конституциялык мыйзамды дагы эске албай эле мени шайлоодон четтетип коюшту. Албетте мен буга макул эмесмин. Менин депутаттык мандатым болбосо 29 декабрда күчүн жоготту. Мен 3 январда кайра шайлоого аттандым. Ортодон 5 күн өттү. 5 күндүн ичинде ортосулугунда мени айыптаган бир дагы соттун өкүмү жок. Мени кызматкерден кылмышкерге айланткан бир дагы нерсе жок. Менин талапкерлик макамым 15 декабрда аягына чыгып атат. Мен кайра шайлоого кайтышууга ниетимди билдирип 3 январда Борбордук шайлоо комиссиясы өзүм арыз жазганда арызымды кабыл алды. Аз өтпөй менин ыйгарым укуктуу өкүлүмдү каттап салды. Ага көйлүк берди. Андан кийин каржы боюнча өкүлүмдү каттап, ага да көйлүк берип, толук кандуу шайлоого катышууга мага өздөрү шыкак берди, өздөрү дем берди. Атургай банктан эсеп аштырып, 100 000 сом күрөө акчамды да салдырды. Анан акыркы күнү, акыркы саатта эле кайдан эле кара түккө сүзө койду, мен билбейт экенмин, мени кайра каттоодон баш тартты. Анда эмне үчүн менин документтердин бардыгын кабыл алды? Болбосо айтып деле койсо болот эле да. Сиз кара тизмет экенсиз, сиз шайлоого укугуңуз бар, бирок шайлоонуга укугуңуз жок деп. Болбосо эч кандай негиз жок да. Мен мындай түшүнүп турам да, урматтуу Садыр Нуркожоевич, булар автобуска салды, акчамды алды, анан биринчи аялдамадан мени түртүп чүрүп салды. Мен ошондой эле сезип отурам. Бул жерде башкы прокуратурадагы эгер кандайдыр бир тоскоолдук болсо менин өтүнүчүмө жооп берет эле. УКМК тарабынан да кандайдыр бир тоскоолдуктар болсо алар БШКга кат жолдойт эле. Соттун чечими күчүнө кирген, соттун чечими да турат. Алардын БШКнын мурдагы мени каттабай койгон чечими негизсиз экенин далилдеп тастыктаган. Бирок ушул 3 органдын
ыйгарым укуктарынан дагы борбордук шайлоо комиссиясы менен билим берүү министрлигинин каты жогоруп кетип турганы мен макул эмес, мен эмес, эми баардык эле адамдар макул болбосо керек да. Кандай болгон күндө дагы мен эл өкүлү болуу үчүн шайлоого катышып атам да, буну эл чечсе туура болмок да. Мени эл шайласын же эл жайласын, мен ушуга макул элем да. Ал эми мындай адепсиз, абийирсиз, адилетсиз иштерге мен албетте нааразымын. Анткени бул кандай болгон күндө дагы бул кайра шайлоо болчу. Бул ошол кечеги парламенттик шайлоонун үзүндүсү эле. Ал шайлоого катышкандан кийин бул шайлоого катышканга менин толук мыйзамдуу укугум бар. Ошол жерге келгенде менин укугум басмырланып төөлөнүп калды. Баш мыйзамдын кепили катары мен сизге кайрылып жатам. Мындайлар болбош керек эле. Борбордук шайлоо комиссиясы ушул жерге келгенде аша чабып менин укугумду уурдап кетти. Бир эле менин укугум эмес, мени шайлайм деген Бишкек шаарынын 1-мэринин бир топ адамдары чыгып иштеп жардамга келип жатышканда алардын укугу дагы бул жерден төөлөнүп калды деп ойлоймун. Андыктан бул ишти жеке өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алыңызды суранып кетет элем.